Assalomu alaykum. Salamatsızbı? Siz Desin TV YouTube kanalındasınız. Oşonda ele Facebook'tagı Bakıt Abdulmalikov parakçasındasınız. Menin atım Bakıt. Men blogermin. Hormatly dostlar, biz köpten beri kontent jaratpay kaldık. Ana özüңүздөр bayqap көрүp tursaňızlar gerek. Men bir neçe kontentleri çıgaruga hareket kıldım. Birok bayağı oyun bir jerde bolboso özüň kalagan oydu dagı, kontenti dagı jarata albayt ekesin. Mına hazır hareket kılıp, malumatlardı çoğultup sizlerin aldığınızlarga çıkıp jatamın. Anda emесе başladık. Özüңүздөр bilgendey NATO'nun sammiti bolup öttü 7-8 iyulda Türkiye'nin Ankara şahrında. Bul jerde hazır görüp turasızlar, el aralık kırdaal, dünyölük kırdaal kanday bolup turat. Oşol Orus-Ukraina soguşu toktobay jatat. Buna geçe gana günü uşul özlerin özara düşünüşü memorandumu dep tınçlık jarıyalagan İran menen Amerikanın ortasında kayradan atışular başlandı. Amerika taraf uşul İrandardın atkandığın jüye kılıp kayra bir neçe raketalar menen sokkulardı. Urdu İran bazalarına uşul uçurda İrandıklar koşuna Kuveyt uşul Arap mamleketlerine Amerika'nın bazası jaylanышкан jellerge sokkusun urdu. Aytor memorandumdagı mындан кийин күчүн жоготот деп Trump'tın aytusu menen ошол эле учурда dagы başka bir çoң okuyalar menen uşul sammittagi ayaktады. Ошол dagы başka kийинки çoң okuyalar жөнүндө сүйлөшөлү. Sammitte 32 NATO müçösүнөн sırtkarıdagı bugün erteң NATO'ga müçö bolup kirебиз деген Ukraina, Австралия сыяктуу мамлекеттердин dagы жол başçıları oldu. Oşol jerde Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenskiy menen Trump süйлөшүүлөрдү жүргүзүp, коомчулук такыр күтпөгөн, misal үчүн awadan korgonуу Patriot sistemasынын лицензиясын Ukrayna'dan oşol raketalardı işlep çıgarуу уруксат dokumenti деп koyuldu. Oşol лицензияны mına sizler эми kaalaşıңарча özüңөр çıgarıp ala beresiңер. Bizden surabay деп turup Trump'tın oyunun tolluk özgörülgöndügün gördük de. Murda Putin dostu, manan Putin mınday, Putin bizdi ugat, Putin kıyın dep жүргөн Trump'tın negizgi oyları özgörülüp Zelenskiy menen aябай жакшы mınday süйлөшүүлөрдү жүрgüzü dep koysak bolat. Bunun süйлөшүүлөрүнөн биздин Kırgızdın ар түрдүү göz караштагы коомчулугубуз dagы бар da. Анан тигиндей мындай Ukraina taraf болгону bir köp bolso, Orus taraf болгону köp bolup bir ушундай bizdin içibizde деле ар түрдүү ойлор жаралды да. Ошол эле учурда Trump мындай Zelenskiyge çoң işenim көрсөтүлгөнүнүн негизинде Европа мамлекеттери да мурда 90 milyar euro беребиz, анан Орус тоңдурулган эсептеринен, анан тигиндей мындай деп турган болсо, азыр болсо 140 milyar, быйыл эле 70 milyar euro, андан кийинки жылы дагы 70 milyar euro беребиz деп баягы кандайдыр бир ушул согушту токтотууга эмес, алар токтотуунун жолу мындай деп айтып атышат да. Эгерде Орусиянын ошол тылына, арт жагына бүт тетиги терең соккуларды уруп, анан ракеталык коргонууларды мыкты кыла турган болсок, ошондо Путин сүйлөшүүлөргө келет. Бир гана күч менен гана сүйлөшүүлөр болот, сүйлөшүүлөр жыйынтыкка чыгарылат деген аксиоманы айтып жатышат. Ошол эле учурда биз мындай бир жагынан аналитика кылып карай турган болсок, анда күч менен боло турган болсо, Орусия дагы өзүңөр күч менен дедиңер деп толук күчүн пайдаланса, анда дагы кандай болуп кетет? Айтор мындай кырдаалда бүгүн эртең Украина Орус согушунун токтоп калышы аябай кыйын да. Ал эми Иран Америка мамилелерин көрдүңүздөр. Меморандум бүттү, мындай сүйлөшпөйбүз. Булар менен мындай сүйлөшпөйбүз. Керек болсо эгер мага кандайдыр бир коркунуч жарата турган болсо 200 ракетаны даярдап койдук. Иранды тып-тыйпыл такыр жок кылып коебуз деген сөзүн айтты Трамп. Эми эл аралык эксперттер эмне деп жатат? Трамп бүгүн сүйлөгөн сөзүн эртең өзгөртүп жана башка боло бериши толук ыктымал да. Анткени бүгүн эле ошол 7-8-ин аягында Трамп Зеленский менен сүйлөшкөн болсо, азыркы кездери ошол алардын ортомчулары Трамп менен Путиндин сүйлөшүүлөрүн күтүп турган чакта, балким Путин менен сүйлөшкөндө дагы бир башка ойду айтышы мүмкүн. Ошондуктан өтө эле мындан бир жыйынтык чыгарып бүгүн эле келип Patriot системасы, анан кийин
Ukrainadan çıkıp anan keyin bir soğuş toktop kalat degen oy dele tуура эмес da. Antkeni Trump bul kütülbөгөн bugünkü sözün erteң başkaga özgörtkөн, erteңki sözün başka kılbay koygon bir ушундай саясатчы экен. Аны өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ошондой азыр күтүү фазасы деп коебузбу, ошондой болуп турат. Ал эми Кыргызстанга келе турган болсок, ошол эле Иран, Ормуз кысыгындагы жанакы Ирандын аткылап өткөрбөй жаткандыктары, башкалары ошондой эле учурда Орусиянын нефти иштетүүчү, мунай иштетүүчү заводдоруна соккулардын ургандыктары дүйнөлүк деңгээлде чоң мунай каатчылыгына алып келип жатат. Эми бизге болсо, биз негизинен орустардан ала турган болгондуктан, орустардын өздөрүнө ошол мунай заттары жетишпей калганда, биздин дагы ушул заправкаларыбызда өзүңүздөр көрүп турасыздар, 95-чи бензин жок болуп, берки бензиндер дагы бир аз кымбаттап, дагы эмне болуп кетет экен дегендей кырдаал жаралып турат да. Албетте биздин мамлекет 6 мамлекет менен сүйлөштүк, кошуна мамлекеттер менен деп, ошол эле учурда өзбектер менен сүйлөшүп жатабыз, казактар менен деп. Казак мажлиси айтыптыр. Биз азырынча талкуулап жатабыз, өзүбүздөн ашыкча бензинди бере алабызбы, бере албайбызбы? Кыргыз тараптан ушундай сунуш келди. Биз аны карап жатабыз деп атат. Айтор кошуналарыбыз дагы карап, биздин мамлекет дагы ушундай диверсификациялуу, мурда бир эле Орусиядан ушундай бензинди алып турса, азыр диверсификациялуу көп жактар менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүктөрү болуп турат да. Бул бизге мындай кандайдыр бир Орусия мурда эгерде орустардын бензинин албай, ошол эле казактар менен же болбосо бир мындай теориялык жактан Азербайжан менен же башка бир мамлекеттер менен биз келишим түзө турган болсок, алар бир мындай тетирлениши мүмкүн эле да. Азыркы кезде бизге бир жакшы мындай сабак болуп турат. Мына ушул учурдан пайдаланып биз ошондой башка мамлекеттер менен диверсификациялуу мунай саясатын жүргүзүп алышыбыз керек да. Азыр бизге орустар мындай кине, мындайча айтканда претензия кое албайт. Себеби ошол өздөрү бере албагандан кийин биз дагы жашашыбыз керек. Ушундай тарыхый шарт болуп турат да. Биз бул нерседен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жакшы келишимдер түзүп алышыбыз керек. Анткени биз кичинекей мамлекет экенбиз. Кандайдыр бир келишим болобу, кандайдыр бир саясий кадам болобу, экономикалык кадам болобу, кайсы бир кошунабызга жакпай калса эле кабагын бүркөп, чек арасын жаап, ошол эле кошуна казактар деле канча нерселер үчүн чек аралар жаап койду. Ошол эле орустар деле кандайдыр бир биздин ички саясатыбыз жүргүзүп аткан үчүн бизнесмендерибизге тоскоолдуктарды келтирген бир ушундай учурлар болуп калат да. Мына азыр бизге ар бир нерсенин жакшы жагын, мүмкүнчүлүгүн пайдалануу болуп эсептелет. Биз ушул нерседен жакшы сабак алып, жакшы бир диверсификациялуу мунай саясатын, экономикалык саясатын жүргүзүп алышыбыз керек. Урматтуу достор, мына ошону айта кетейин дедик эле. Эми бизде ички кырдаал кандай болуп атат? Социалдык сеттерде эмне талкуу дагы деле баягы Камчыбек Ташиев, Эмил Жамгырчиев азыр саясий аренага чыгып, Күрөновдү баягы сүйлөгөнү боюнча болуп жатат. Мына ушундай окуялар болуп атат да. Эми Камчыбек Ташиевдин кетиши менен ошол Ташиевден убагында запкы жеген күчтөр аябай каттуу бир мындай сөздөрдү сүйлөп жаткан учуру. Ошол эле Эмил Жамгырчиевди айталы. Бул саясатта жүргөн жигит, жанагы өзү ички иштер министрлигинин окуу жайын бүткөн экен, Финполицияда жүргөн экен. Эми Финполициялар кандай иштерди кылат, кандай эмнелер болду, кантип мамлекетке пайдаларды келтирип жүргөн билесиңер. Ал кезде коррупциялык учур болгон, эмнени эле кыйратып, кандай бир ачырыштарды жасап жибергендиги жөнүндө бул жигит боюнча бизде кабар жок экен. Бул жигит ошол депутат болгондон кийин айрыкча жанакы Ак үйдөн ашып качып, анан Салимбай Байбатчага каттарды жеткизип, ошол эле учурда эң бир сенсациялуу окуясы жанакы Тилекмат Күрөновдүн паспортун алып келди деп, Тилекматтын өзүнүн айтуусу боюнча. Мен экөөбүз бир жатаканада эс алганбыз, анан ошондон кийин эле менин паспортум жоголуп кетти деп, мындайча айтканда Дубайга, Америкадан чакырып, анан ошол жерден атайын кызматтардын колуна ошол паспорт жок болгондон кийин эки жака чыга албай капканга түшүп калат экен да. Мына ошондой деген сөздөрдү айтылган бир ушундай окуялар болду эле да. Кечээ күнү ошол Камчыбек Ташиевдин кетүүсү менен көптөгөн мындай
içküptü bolup жүрген саясатчылар дагы чыгып өздөрүнүн ойлорун айта баштады, бизнесмендер айта баштады. Кээ бири адилет айтып атат экен, кээ бири болсо жөн эле баягы айтат экен иши кылып. Ошондой учурда бул саясатта мен деле бармын дегендей болуп, ушул Эмил Жамгырчиев деген жигит чыгып туруп сүйлөдү. Менин дагы сөзүм бар деп жүргөн экен. Аны Элема кечиресиздер, Семетей ким эле Аманбеков деген журналист өзүнүн подкастына чакыртып, анан ойлорун билди да. Подкастка бул киши азыр өзү чет өлкөдө жүрөт экен. Американын Чикаго шаарында тагдырдын тамашасын караңыз. Кезинде ошол тилекмат качып жүргөн Чикагода азыр барыптыр. Ошол Эмил Жамгырчиев ошол Чикагода экен да. Ошол жак менен телемоз кылышып сүйлөшүлдү. Ал жерде ал айтты, мен Куран кармап айтып берем, мен паспортду алган эмесмин тигиндей деп. Ошол эле учурда Эмил Жамгырчиев да каттуу жооп берди. Ал ортодо сөзгө мени эмнеге кошосуңар деп мен бүгүн Facebook'тагы баракчага поделиться кылып койдум. Нурбек Сыдыгалиев деген жогорку кеңештин депутаты бар, билесиңер, президенттин кудачасы болот деп айтып жүрүшөт. Ошол киши дагы мен андай оюнуңарга кошпогула, мен дайыма бийлик тарап болгонмун. Мага эч кандай бул Камчыбек Кыдышаевич бөкөчө, мага эч кандай жардам көрсөткөн эмес, мени колдогон эмес деп ал киши актанды да. Азыр ушул Камчыбек, Ташиев, бөкөчө дегендей саясат жүрүп жатат да, мындай караганда. Ошол киши эми мындай ачык эле айтпайбы, баягы биздикилер ушундай экен да. Ырайым Матраимов деп баардык учаларды тартып жүрүп, Ырайым Матраимов жерден тайгандан кийин мындай болушкан. Эми Камчыбек Ташиев, ой эки дос, айнанайын эки дос деп жүргөндөр эми жок, мен билген да эмесмин, мен мындай да болгон эмес дешип бир мындай өлөрчө качып турган чакта иши кылып, аябай бир мындай кыргыз коомчулугунда ушундай окуялар, эми анын баарын айтып отуруунун кажети жок. Эми силер өзүңөр абдан билимдүүсүңөр, кандай окуялар болуп жаткандыгын, сот кандай болгондугун өзүңүздөр мыкты түшүнүп алдыңыздар. Эми шайлоо алдыда турат. Эң чоң окуя бул керек болсо Шостун саммитинен дагы, көчмөндөр оюну дагы, ал бүгүн болуп эртең бүтө турган нерсе, эң бир президенттердин тагдыры чечиле турган президенттик шайлоо турат. Ушул 2027-жылдын башында болот деп анын күнүн дагы коюшуп, мөөнөтүнөн мурда эч кандай шайлоо өтпөйт, моундайда өтөт деп элдин баардыгы ошол жакта. Ким кандидатурасын коет? Адахан Мадумаровбу, Равшан Жээнбековбу, Тимурлан Султанбеков ким коет? Кошумча президентке тең боло турган күчтөр Камчыбек Ташиевби, же болбосо дагы башкасыбы деп элдин баары башы маң, кандай болот деп турган чакта, эми биз ошол ким боло тургандыгын айта албасак дагы, кимдер катыша тургандыгын айта албасак дагы, келечектеги президент ким боло тургандыгын айтып коелу. Бул Садыр Нуркожоевич өзү эле калат, азыркы ушундай саясат болуп турса. Анткени бизде административдик күчтөр, башкалар мыкты иштешет. Муну өзүңүздөр байкап эле жүрөсүңөр. Бизде эч кандай баягындай Америкадагыдай же болбосо дагы башка жактагыдай бүгүн карасаң президентин кетирип шайлоо жолу менен, кийинкисин мындай кылып кое турган эле демократиялык институттардын деле бир өсүп өркүндөп кеткендигин көргөн жокпуз. Бизде тескерисинче мындай бюрократиялык, номенклатуралык, керек болсо мындай милиция, полициялык мамлекетпиз. Муну ачык эле айтышыбыз керек. Анткени бизге окшогон мындай анча-мынча түркөйрөөк, анча-мынча жапайыраак адамдарга демократиянын деле кереги жок экен. Ой, ушундай эле сонун, мына ушул эле жакшы деп өзүбүз кол чаап турган чакта бир эле ушул Садыр Нуркожоевичтин өтүшүн мен ойлойт элем, өтөт деп. Анткени бизде ошол баштагыдай административдик ресурс иштейт, башкалар болот. Мындайча айтканда күчтүү жанакы биз атын атап өткөн кандидаттар ошол эле Камчыбек Ташиев өзү канчасын канатын сындырып койду, канчасын камап койду, канчасын жоопкерчиликтүү кылып койду. Бул тапта бир президентке мындай тең тайлашып, тең ата болуп чыга турган деле кандидатуранын болушу кыйын да. Бирок баягы эл ичинде ар түрдүү адамдар бар. Кээ бирөөлөр ошо шайлоонун алдында аябай катуу чыгышы мүмкүн. Эми мен ойлойт элем, бир чыкса ким чыгып калышы мүмкүн? Клара Сооронкулова чыгышы мүмкүн, Өмүрбек Суаналиев чыгышы мүмкүн. Жаштардан кимдер? Эми жаштардан Тимурлан Султанбековдер кое албайт, анткени аны камак
камакта билесиңер, башка нерселер. Дагы кимдир бирөөлөр балким бийлик тарабы өздөрү кандайдыр бир адамдарды мындай баягы кошуна мамлекеттерде кожо көрсүнгө бирөөнү чыгарып коюп ошондой бир кандидаттарды чыгарып коюшу мүмкүн. Айтор ушинтип турган чакта эми бирок биз билбеген, биз түшүнбөгөн, биздин антеннабыз жетпеген дагы кандидаттар бар да. Биз баарын эле көзүбүз ачык болуп биле калбайбыз да. Ошондой вероятный кандидаттар кандай күчтөрдү, кандай саясатты мындайча айтканда президенттин азыркы жүргүзүп жаткан саясатына каршы коюп чыгышы мүмкүн. Эгерде ошондой кимдир бирөөлөр чыгып калса. Мына өткөндө Майлан Аскарбеков деген активист жигит камалып калды. Бул кишинин ою Кытай коркунучун, мындайча айтканда Кытайлардын келип жаткандыгын биздин экзистенциалдык коркунуч катары сүрөттөп. Экзистенциалдык дегени биздин мамлекет катары, улут катары, керек болсо адам катары, мындай кыргыз катары жок болуп экзистенциалдык деп коет го. Мына НАТОнун жакындаганы дагы орустар үчүн экзистенциалдык коркунуч катары кабыл алынып, ага жооп иретинде ошол 22-жылы 24 февралда неме жанакы атайын аскер операциясын баштаган. Ушул Майлан Аскарбековдун риторикасы дагы ушул Кытай нерсесин экспансия катары, экзистенциалдык коркунуч катары сүйлөй баштаганда ал киши мындайча айтканда четтетилди деп элдер айтып атышат да. Мына ошол кийинки президенттин саясатына каршы сүйлөй тургандар ошол Кытай боюнча тематика болушу мүмкүн, толук ошондой тематиканы көтөрүп. Экинчи дагы бир багыт бул мына азыр көптөгөн олигархтар буга чейин ушул Камчыбек Ташиев өзү ошол эки дос кезинде көптөгөнү сынып кетти, көптөгөнү банкрот болушту. Мисалы үчүн Шаки, дагы ким? Мен баягы эле айттым эле, жанакы Эркин Сарыбашев деген депутат болуп, мындай саясатчы, бизнесмен болуп жүргөн адамдар болгон. Көптөгөн ошол эле ушул Жалал Абадтан эле ала турган болсок, көптөгөн адамдардын байлыктары кетип, башкалары кетип, ушундай окуялар болду. Эми ушуга окшогон мисалдар көп да, көптөгөн нааразы болгон тараптар. Мына ошол бизнес чөйрөсү кандайдыр бир кандидатын чыгарышы мүмкүн. Ошол адилетсиз болуп атат, байлыктар кайткан жок, анан мындай болуп кетти, тигиндей болуп кетти деген. Айтор шайлоо ошондой негизде өтөт, бирок шайлоодо Садыр Нуркожоевич өзү эле президент болот. Эгер кандайдыр бир нааразы болгондор болсо, билбейм андан кийин кандай болот. Шайлоодо сөзсүз ушул Садыр Жапаров өтөт деген менин оюм бар да. Силер кандай ойлойсуңар, урматтуу көрөрмандар? Кимдер коюшу мүмкүн? Камчыбек Ташиев коюшу мүмкүнбү? Мүмкүн эмеспи? Эми Камчыбек Ташиев өтө чоң күч бул. Колдоочулары бар. Эң башкысы мында мен айткан бул Камчыбек Кызышаевич император. Мунун өзүнүн бизнес империясы бар. Мында канча маалыматтар бар. Колдоочулары бар дегендей. Шайлоого катыша алабы? Мына азыр эгер мындай кандайдыр бир убакыттар менен соттолбой эле ушундай болуп дагы жогорку сотко дагы бир ушинтип чоюлуп тура берсе, балким ошол шайлоо мезгилине туура келип калса, бул киши толук катышышы мүмкүн. Анткени жогорку сотко өткөрүп анан кандайдыр бир убакыт болуп калса катышат да. Бул жөнүндө талкуу деле жүрүп жатпайбы? Жанакы Трамп деле өзүнүн үстүнөн иш козголсо деле анан президенттикти жеңип чыкты го. Ошол сыяктуу аябай каттуу каршылдаш болуп калышы толук ыктымал да, теориялык жактан. Бирок ага жеткизбей сот кандай чечим чыгарат, эмне болуп кетет, бул жагы дагы бар. Ошондой деп ойлойт элек. Көптөгөн саясатчыларды ушул мына соттуулугу бар, башка кылып, ушундай кылып коюшту. Анан эми постскриптум сөзүнүн аягында бир айтып кое турган, мезгил өтө берет экен, убакыт кете берет экен. Мына азыркы президенттер деле мына 58 жаштарда, мына биз тең курактуу да. Эми биздин деле жана Камчыбек Ташиев убагында айтты эле, бул Текебаевдер бүткөн доор, биз базарга эми келаткан дегендей. Азыр канткенде дагы жаш курагы, жаш артыбыздан саясатчылар келатат да. Жаш ошол эле Тимурлан Султанбек, Кадыр Атамбаев сыяктуу, андан башка деле ушул азыр президенттин айланасында деле аябай көп ушундай жаш мыкчыгер, тынчыкма жаш жигиттер бар да. Негизинен көп эле ошондой жаштарды алыстатпай, камабай, башка кылбай, ошолорго колдон келишинче
mümkünçülük kılıp kandaydır bir balkim çoğ jaraşuu bolou uşu şaylonun aldında mına kamçek taşıyıp da attı al getdi kızmattan. Emi bunu kamatıp je başka kılып. Eger bunu kamatpay koysa ötө narazı taraptar bolot da. Ошол эле кемпир-абадчылар, ошол эле мына Адахан Мадумаровдор соттуулук болуп калды. Равшан Жээнбеков камакта турат. Темирлан Султанбековдер, жаштар ошолор. Ошондуктан мен постскриптум сөзүнүн аягында мындай деп айтат элем да. Раз ага далил ошондой Камчыбек Ташиевдин сүйлөшүп же башка кылып бийликти алып алабыз деп аткандары жок болгондон кийин бир чоң бир кечирим баарына ошол эле Равшан Жээнбековдер, ошол эле Адахан Мадумаровдор, ошол эле Темирлан Султанбековдер, ошолордун катарында ушул эле Камчыбек Ташиевди деле баардыгын жанакы Казакстанда обнуление дегендей нөлдөн баштатып баардыгын geçirişip çoğun bir ıntımaka gelişimiz gerek değil mi? Benim oyumdan bayağı mizamdan sırt bolup kalabı. Anan Adilet Şaylo, Madumarovda koysun, Temirlan Sultanbekov koysun, Ravşan Jээнбеков koysun, Kamçыбек Taşиев koysun, Sadır Nurkojoyevich koysun. Bardığın koyup durup bir mınday egerde hazır Kamçыбek Taşиевdi geçiriyor olan tigilerdi geçirmeye koysun diye narazı olup kalat. Oşonduktan tiyaktı koy verip durup biyaktı neme kılsa bular narazı. Oşonduktan bardık geçirim bolup buna hazır kempirovatçılar dile ilinip turatalar. Jogorku sotko hazır bir ele janakı prokurorlar arızın жазып koysa kayra dağı bir deme olup ketişi mümkün de. Oşonduktan alardı dağı aktap, alarga moraldık, materialdık kompensasiyasını berip, çoğun jaraşуулар bolup, önügüйлөр bir çoğun ulutluk kurultay bütele mына Kırgızstandagı deju çallar emes, büt dünyadagı gerek bolsa Türkiye'dagi Van kırgızlarını alıp gelip, Afganistan'dagi Pamir'den alıp gelsin, başkadan alıp gelsin, hanlar var eken aların dedi siyasatçılar. Kantip biz kiçinekey Kırgız mamleketini önüktüröbüz dep. Ana siyasi bagıttagı kamalıp жаткандардын baarın çıgarıp aktartıp bir uşunday ıntımaka gelip обнуление болсок, men oyumça jakşı bolop ele degen blogerdik oy menen бүгүnkү контентимди аяктаймын. Каналды колдоп туруңуздар. Биз өтө чоң чыгашаларга туш болдук. 250 миңди өткөндө айткам. Андан да кымбат болуп кетти. Башкалар менен аппарат алганбыз. Анын жарымын америкалык бир иним Америкадагы жакшы колдоочу ушул жигит бар. $1,500. Ал туура 128 миң сом болду. А калганын биз карыз алдык. Кичине болсо да колдоп койсоңуздар бизге чоң тем күч болот. Саламатта калыңыздар. Сиздер менен Бакыт Сулайман болду.